Assalamu alaikum. Desin TV kanalında bloger Bakıt Sulayman. Dostlar, hazır bir soru olup kalıptır. Siz Atambayev'tin çıkışına kanday qaraysiz dep bir soragan eken. Men oşoga kanday qaraganımı degeli Atambayev, Bakiyev, jana Akayev'lerden şu tentirep sırtta жүрgöndүgүnө, Atambayev'tin buyakta kamalıp jatkandыгына kanday qaray turgandыгымды, jana oşonun kandayça çıkıp jatkandыгына kanday qaray turgandыгымı mындай bir bildirip keteyim dostlar. Mындай дейт го, баягы орустардын киносу бар, За державу обидно деген. Ошондой мага чынын айтканда Бакиеви Кыргызстанда жүрөбү, же болбосо Акаев Кыргызстанда жүрөбү, же чет өлкөдө жүрөбү, Атамбаев камакта отурабы, же болбосо чардап жүрөбү, Фиолетова чынын айтканда мага баары бир. Алар менин чөнтөгүмө тыйын салып, менин үй бүлөмдү багып бербейт. Бирок держава үчүн, мамлекет үчүн мындай обидно, чынын айткандачы достор, обидно да. Мен эмнеси обидно? Биздин тагдырыбызды качантан бери орустар чечип калган. Мен орустар деп айтканыма ошол кээ бир адамдар туура түшүнсүн. Ошол орустар бар, биз жашап, орустар бар. Мен өзүм Орусияда 12 жыл жашап келдим. Бирок сенин үйүңдү кошунаң бийлесе, сенин өзүң мамлекетиңди кошунаңдын айтканы менен чыгарып, айтканы менен киргизип калсаң, бул эмне деген? Кечеки күнкү Жээнбеков дагы чыгарбады эле. Мен албетте Садыр Жапаровдун азыркы саясатын абдан колдоймун. Мындай баардык үзүлгөндү, улап бузулганды курап эптеп, сөзгө келбегенин сөзгө келтирип бир мындай ымалага алып келе жатат. Бирок чет өлкөдөн азыркы деле ошол Талант Мамытов кечеги күнү балким сүйлөшүүлөрдөн кийин ушундай нерсе болгондур, же башка нерсе болгондур. Кандай болгон учурда дагы эгер ошол айткан нерсе чын болуп, ошол Орусиянын жаң соосу менен биз анан кийин Атамбаевди чыгара турган болсок, анда абдан мындай обидно да, обидно достор. Биз ошолордун жаң соосу жок эле, ага чейин камабай эле, жөн эле өзүбүз билип чыгарып, өзүбүз билип, анда буну чыгарса эртеге орустар айтат, анда Акаевиңарды алып кеткиле деп. Бирок Акаевди алып кеткиле дебеши да мүмкүн. Анткени ал киши ал жакта бир пайдалуу илимге, пайдалуу бир иштерди бизге караганда тигилерге көбүрөөк кызмат кылып жаткандыр. Мамлекетиңерге алып кеткиле десе, анда деле ишара кылса, мындай да достор, бул жерде биз Орусиянын айтканын кылбай коюуга дагы мүмкүнчүлүк жок. Ушундай жагдайга бизди ушул 30 жылдын аралыгында бизди тизелетип коюшту. Ушул Акаев, ошол Акаевтан баштап Бакиев, андан кийинкилери бизди тизелетип, айла жок. Азыр дагы кыйналып кетсек Россияга кетебиз, башка болсо Россия деп турабыз. Россиядан акчалар келет. Эң жакынкы кошунабыз Россия. Эгерде Россияны бир таарынтып ала турган болсок, ошолордун айтканын кылбай, анда бардыгы мына азыр Адахан Мадумарова келсе дагы, башкасы келсе дагы, бардыгы ушул Россия деп Россияга жүгүнүп турган учуру. Эмнеге? Биз качанга чейин ушундай көз каранды, жалдырама, өзүбүздүн тиричилигибизди өзүбүз кыла албаган, бизди элди монтип тизелетип койду го. Элди эмес, мамлекетти тизелетип коюшту булар азыр. Кимди күнөөлөшүңдү билбейсиң. Биздин ички саясатыбызга сырткы бирөөнүн айтканы менен чыгарганыбыз абдан мындай кайгылуу, чынын айтканда. Алардын айтканы жок эле, анда жөн эле аларсыз эле тиричилик кыла бербейлиби? Мындай анча-мынча өзүбүздүн колубуздан келе турган жерлерге аларды камап эмне кыласыңар? Андай базаңар жок болсо, доказательство эмне кыласыңар? Бири бириңерге душман болуп, анда давай баарыбыз жарашып, ынтымак менен ошол кечеки Алтынбек Сулайманов айтмакчы, баары келсин, баарын нөлдөн баштайлы, экс деген макамдарды жок кылалы, экс президент анан кийин деп миңдеген акчаларды аларга берип, азыр Роза Отунбаева менен эле Жээнбеков өзбекче айтмакчы мәззәсин көрүп атат, мындай мәззәсин көрүп атат да. Жырга калгандары жүрүшөт тетиги. Алар деле ошо уруп кетишкен чөнтөгүнө толтуруп. Бакиеви дагы, Акаеви дагы, алар келсе келбесе, мени менен сизге караганда, карапайым адамдарга караганда 1000 миллион эсе жакшы жашайт. Балким аларды чын эле чакырып келип кустуруш керекпи? Балким кандай кылыш керек? Барып чакырып туруп ошолорду анда бир чогуу отуруп алып сүйлөшүш керек столдо.
Bakиевин koyup yaka, Atambayevin koyup, Akayevin koyup, aksakallar, kıyınlar, prezidentler, sizlerin ayыңардан ушундай болуп калдык. Эми кандай кылышыбыз керек? Кана айткылачы деп туруп бирден сүйлөп жанакы курултай болот деп атабы, ошо курултайдын президиумуна отургузуп коюш керек буларды. Мен башында дагы айткам, мен мисалы үчүн эч кандай мен ойлобогул анан кийин тиги Садырдын саясатын неме кылып атат, анан Адахандыкын мен өзүмдүн оюмду айтып атамын да. Мен башында айткам, ошол Акаевди деле алып келип туруп, анда bir окуу жайга ректор кыласыңарбы же жөн эле bir профессор кыласыңарбы, пусть bir 10-15 өзүнө окшогон кыйын окумуштууларды даярдасын, жок дегенде 2-3 өзүнө пайда, мындай мамлекетке пайда келтире турган адамдарды даярдасын. Бакиевин алып келсин, андай болсо каргыча bir душман болуп жүргүчө, мындай ачык сүйлөсүн, алар кечирим сурасын элден. Ооба чын эле деп Атамбаев айтсын. Ооба менин ушундай шалпайган заманымда контрабанда күч болгон, самолет учуп келген, чын эле Кыргызстандын базарына арналган леви товарлар болгон солго кетчү. Ооба ушул болгон. Мен кечирим сурайм, урматтуу элим. Мени кечирип койгула. Мен ушундай эми кечирим сурап атат ал киши. Анан мындай, анан мен билбей Жээнбековди бийликке алып келип алыпмын. Жээнбеков ал 2 тыйын. Анан адамды алып келип анан коюп, анан кийин өзү камалып, ал өзүнүн проблемасы. Жээнбековди алып келгендиги, өзүнүн камалгандыгы ал өзүнүн проблемасы. Ал эми Жээнбековдун бизге моундай нерсени таштап кеткендиги мамлекеттин проблемасы болуп калды. Ал үчүн бардыгын ошол Атамбаев, Акаев дагы, Бакиев дагы өздөрүнүн кетирген кемчиликтерин айтып, чөгөлөп эме кылабы, башкача кылабы, акчасын береби ошол Садыр Жапаров айтмакчы, мына карыздардан кутулайлы, эми жакшына болуп жашоону баштайлы деп туруп бир ушундай нерселерди кылабы. Мен билбейм кандай болушун. Мен саясатчы эмесмин. Ойлобогул анан кийин тигинин саясатын, анан мунун саясатын жүргүзүп атат. Бүгүн эртең менен белоорлор жөнүндө передача кетирсем, мен өзүм мурда ушундай белоро, анан анын кое койчу, Адахан Мадумаровду айт, анын кое койчу, муну айт деп азыр каалаганын айтасың биринчиден. Рахмат силердин кирип ушинтип турганыңарга. Анан кийин ден соолук башка нерсе ой, баардыгы эле саясат. А саясат болуп же кыйратып кеткен жерибиз жок. Мынтип сырттан туруп алып, тигини чыгар, тигини алып кир десе, хоп ляппай деген ушундай заманга келип калдык. Буга ким күнөөлүү, достор? Буга ким күнөөлүү? Менби же сенби, карапайым адамдар? Биз жөн эле өзүбүздүн тиричилигибизди кылып, бала чаканы багып жүрбөйбүзбү? Чоңдор бардыгы ошол акмак, бардыгы ушул азыркы тургандардын дагы 99% ошондой жеп ичип байып, анан ага болбой эле анан кийин тиги мындай, анан мындай дешип, аркаңардан ээрчип, башыңарды жарып. Алардын проблемасы башка. Алардын проблемасы бийликте туруш үчүн ошол Россиянын манипуляциясын аткарат. Керек болсо Америка мындай деп койсо, доллар бербей коебуз деп койсо, муну аткарат. Булардын жашоосу ошол. Булар бийликке барыш керек, булар бийликти алыш керек, депутат болуш керек, жыргаш керек. Экөөбүздүн тагдырыбызды эч ким ойлонбойт. Ошон үчүн достор, мен өткөндө дагы айткам, ушундай бир карапайым эл тилектештиги деген бир кыймылыбыз бар, буйруса мына азыр бир саясий андай мындайга кетпейбиз, бирок бири-бирибизге жок дегенде жардам берип. Мен азыр мындай мүмкүнчүлүгүм болбой атат. Анан болуп калса укуктук жактан азыр мына Бишкектен 1-2 мага суроолор болду. Келсеңиз эле мага жардам. Мен колуман келишинче азырынча укуктук жактан, андан кийин ушундай бир кайсыл бир жерде маалымат болуп калса, могу кыйналып жашап атат, могу мындай десе, айтсаңар, мына могу үйгө мен азыр мына базар орондон чыга албай атам. Бир ошондой үй бүлөлөрдү көрсөтөйлү, колдон келсе жалпы биз бири-бирибизге гана жардам беришибиз керек, тытышпашыбыз керек, тилектеш болушубуз керек, кыйынчылыктан азыр чыгып кетишибиз керек. Бизди чөгөлөтүп коюшту, мынтип чөгөлөтүп. Алар чоңдор, алар ошентип президенттер жеп ичип, Атамбаев дагы жеген. Каяктан жүрүп эле миллиардер, анан кийин мультимиллионер болушуп, анан өлмүш болуп мынтип калышат. Камалабай мага чын айтканда Фиолетова. Анын жеген адамдары бирок жанагы командасы. Бул жок жеген эмес. Бул менин командам деп туруп мынтип канатына калкалап эме кылып атат. Ошолор жооп бериш керек. Президент макул ал. Президенттерди камап, президенттерди кууп, дүйнөгө шерменде болбой эле койлу. Бирок анын жан жөкөнлөрүн ошол эле Акаевдин мезгилинде жеп жүргөндөр азыр деле жүрүшөт бийликте. Ошол эле Бакиевдин жанындагы жегиштери кала берет дагы, анан кийин бул башындагы наоборот биз ушул коомчулуктан уят болбош үчүн ошол болуптур, бир мындай ымалага келип туруп, бирок калгандарын жазага сөзсүз тартыш керек. Алар менен сүйлөшүү, анан кустуруу, анан кийин мамлекетибизге мындай деп пешенесинен сылап коюп, анан мынча миллиард берди дегендин кереги жок. Камай турганын камап, жалпайта турганын жалпайтып, чыгара турганын чыгарып,
Özüңүздүн саясатыңызды жүргүзүшүңүз керек. Чекеден бирөөнүн мынтип оозуңузду ачып карабай, өзүңүздүн жеке саясатыңызды. Мен ошол Атамбаевдин чыгышын чыкмактан чыксын. Келсин ошол. Келип туруп командасын айтсын, андай мындай сүйлөшүүлөргө келсин, акчасын төлөсүн тиги миллиардтарды. Эртең Кыргыздын жерин алдырабыз бул кесепеттердин айынан. Булар жеп, жыргап, сатып кредиттер чөнтөгүнө салып, чет өлкөлүк банктарга салып коюшкан. А эртең биздин жерлерибизди алат ошолор. Биздин гэстерибизди алат, башкаларыбызды алат. Ошол бизге керекпи? Ошон үчүн аларды ачык. Түрмөдө болсо сүйлөшө албайт экенбиз. Россияда жүрсө сүйлөшө албайт экенбиз. Мына бияка алып келиш керек. Курултайдын ошондой жерине коюп туруп, бешинесине кылып, кана сенин убагыңда деп. Ошондой бир кыйын адамдар чыгыш керек. Сен мына, сен моундай. Мен баягы көбү силер сыймыкты айтса эле күлүп анан койчу тиги бу деп ушинте бересиңерби, билесиңер сыймык менен Акбөкөндүн айтканын. Кандай кылып сыймык? Койчай. Кана баланча миллиардты мынакка төлөп коюп анан сүйлөчү деп туруп жанагы Акбөкөн деген кишиге ошентип айтты. Чынын айтканда тиги Мончо Лёккин Парам дегендер бүт Акбөкөндөргө карайт го. Чынын айтканда ошондой да. Анан кийин биз аны эме кылбайбыз, анан ошол шоу кылып чыгарып, суроону бере турган жерден бербей эле алып келсин ошол. Бакиевин дагы, Акаевин дагы бардыгын алып келип туруп ошол сыймык айткандай, кана сен, кана эмне кылгансың, кана бу деп туруп бир мындай суроо талап кое турган адамдар болобу бизде деги. Ушундай кылып талап кылыш керек бул адамдардан. Ошол достор, менин жеке оюм ошондой. Чыкса чыксын, жооп берсе жооп берсин, мамлекеттик карыздан кутулсун, командасын иретке келтирсин, баягы камала тургандарын эмне себептен мындай болгон, андай болгон, ачык жооп берсин достор. Булардын сотуна деле ишенич жок. Анан кийин тетиги райондук сот, Паланча райондук 1-май райондук соту мынтиптир, анан жогорку соту мынтиптир, анан кийин кайра жокко чыгарып туруп артка кайтарып бериптир. Анан жегени чын 1 миллионду алганы чын деп биягынан дагы бирөөсү чыгат. Жок, жеген жокмун, өлүп кете калайын, мен демократмын деп бияктан дагы бирөөсү чыгат. Дей койчу. Баары ошентип ызы чуу болуп жатат. Ал эми сиз менен биз болсок кыйналып жатабыз, продуктлар кымбаттап жатат достор. Аман эсен болуңуздар, өз пикирлериңиздерди калтырыңыздар.